Салют достор, биз баардык угармандарыбызга сагынычтуу салам айтып, кайрадан кийинки чыгарылышыбызда үн алышканыбызга жана көрүшкөнүбүзгө кубанычтамын. Бул саат сиздер үчүн, бул саатта дагы биз ден соолуктун камын ойлоп, сиздер менен бирге сонун теманы көтөрүп чыгалы дедик. Бүгүнкү темабыз коронавирустан кийин өпкө канча убакта калыбына келет? Деги эле ал калыбына келеби? Мына ушул тема. Жана бул суроого жооп бериш үчүн коногубуз төрүбүздө. Бүгүнкү конок номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун үй бүлөлүк дарыгери, терапевт Ибраева Жаркын Бакытовна. Кош келипсиз. Саламатсыздарбы? Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Анда ушул эле суроо. Үнү убакыт үнөмдөп, кайрылуу дароо эле сөздү сизге берейин. Коронавирустан кийин өпкө калыбына келеби? Өпкөнүн калыбына келиши өз пациенттен дагы зависит этет, жанагы ошол дарыгерден да зависит этет. Мен үй бүлөлүк дарыгер болгондуктан азыр диспансерный учетко көп пациенттер келип атат. Көп эле коронавирус болуп ооруп айыгышкан. Ошолорду диспансерный учетко алганда мен аларга айтам, 1 жылдын ичинде бизде учетто болосуз. 1 жылдын ичинде сизди наблюдение кылабыз, анан 1 жылдын ичинде толук өпкөңүз ордуна келишиш керек. Бирок жанагындай өпкөгө суу толуп кеткенде, пневмония болгондо ал 1 жылдын ичинде келет, а фиброзирование болгондо тканьдар уже фиброз болуп калган, ал уже восстановлению не подлежит да. Анан бирок андайлар аз кездешет. Калган өпкөсү жакшы болуп, анан кээ бир участоктары фиброз болсо, ал көп өтө мындай жашоо шартына уланта берсе болот да. Анан бирок ал ошо фиброзированный ткань она не восстанавливается. А чтобы восстановиться, ушул 1 жылдын ичинде дайыма врачтын көзөмөлүндө болуш керек. 1 айдан кийин ооруп бүткөндөн кийин общий анализ крови, канды, общий анализ мочи, жанагы рентген өтүп, рентгенди 3 айда өтүп коюш керек. Анан 6 айда өтүп контрольный снимок кылып көрүш керек да. Дароо эле ооругандан кийин 1 айдан кийин эле рентген өтүп атат, андай болбойт. Көп эле облучаться этсе болбойт. Анан дыхательный гимнастика кылыш керек. Пациент өзү дагы колдон келишинче эртең менен турганда, күнүнө 3-4 маал жок дегенде дыхательный гимнастика, упражнение кылыш керек. Терең дем алып, выдыхать этип, көбүрөөк свежий воздухта жүрүп, умеренный физический активность басып жүрсө, албетте ошо өпкө өз калыбына келет. Жанагында суулар баары тарап кетет да. Ошондо мисалы деген баягы МРТга түшкөндө же рентгенге түшкөндө көпчүлүк айтып атпады, өпкөңдүн 20% же 50% жабыркап калган депчи. Бул жабыркады дегенде демек жөн гана суу толду да. Эгерде конкреттүү фиброз деп айтыла турган болсо, анда фиброз демек. Фиброз деле ошондо пайыз менен өлчөп берет да, өпкөнүн мынча пайызы фиброз болгон деп, Жакшы. Анда демек ооруган адамдын өпкөсү 1 жылдын ичинде калыбына келет. 1 жылдын ичинде толук калыбына келиш керек. Бирок динамика 3 айда, 6 айда динамикасын көрүп туруш керек. Анан азыр мына 1 ай өтө элек повторно рентген кылгандардыкы ошол бойдон эле турат. Бир аз эле өзгөрүш болбосо, 3 айга 6 айга чейин ошол бойдон сакталат окшойт. Эми азыр мисалы экинчи толкунда өтпөйбү? Ушул учурда ошол мурунку ооруган адам, өпкөсү жабыркаган адам кайра ооруп кала турган болсочу эмне болот анда? Кайра азыр мынагы биринчи толкунда ооругандар дагы, кайра оорудук дегендер дагы боло баштады. Анан ошондо көп суроолор болот да, биринчи толкунда коронавирус болуп ооруду эле, же ошондо жөн эле грипп болуп ооруду эле, или балким азыр өткөндө коронавирус болуп, азыр жөн гана грипп болуп ооруп атабы? Аны еще көрсөтөт да, убакыт көрсөтөт. Анан алар эгер коронавирус болуп ооругандар кайра ооруп кала турган болсо, антитела көп сакталбайт, 3-4 айга чейин өтпөй, анда кайра эле ошол эле клиниканы күтүшүбүз керек. Кайра эле альвеолаларга суу толуп, пропотевание жидкой части, плазмы, анан воспаление болуп, температурасы дене таба көтөрүлүп, кайра жөтөл пайда болуп, баягы эле коронавирустун симптомдору пайдадан ошол эле кайталаныш керек. Бирок өпкөдө көбүрөөк жабыркоо болот анда, Анда катуураак жана оорураак болушун күтөбүз да, эгер ошол эле киши кайра ооруса. Жакшы. Ыраазычылык айтабыз сизге жооп үчүн. Ал эми мен болсо көрөрмандарыбыз менен коштошом. Кийинки уктурууда буюрса дагы жаңы тема сунуштайбыз сиздерге. Эгерде сизде ден соолукка байланыштуу суроо бар боло турган болсо, анда сөзсүз түрдө видеонун алдына комментарий калтырыңыз, күтөбүз. Жоопсуз калтырбаганга аракет кылабыз. Кайрадан саламдашканча.